жаңы жылды балына барыңыздар. Қош келіпсіздер. Салтқа айланып келе жатқан салтанат қаладағы ресторандардың бірінде өткөрүлдү. Мердин балы 2 жылдан бери уюштурулуп келет. Быйылкы жылы өзгөчө өткөрүлүп 500дөн ашуун адам чакырылды. Келген жаштарга жана конокторго эстрада жылдыздары концертин тартуулады. Кечеге шаар мэри катышып 2019 жыл шаар үчүн ийгиликтүү жыл болгонун билдирип, жаштарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктады. Шаарыбызды экономикасын көтөрүп, шаарда биз айрыкча жаштар үчүн жакшыракай бир шарт түзөлүү деген ойдо болуп атабыз. Ошол үчүн биз сиздердин идеяларыңарга, жакшы сунуштарыңарга биздарга муктажбыз. Биз бирдикте болсок, биз ынтымакта болсок, мамлекетибизде тынччылык болсо, стабилдүүлүк болсо, бир туугандай болуп тынч болсо, сөзсүз шаарыбыз бардыгына Кудай буйруса, сиздер менен биргеликте өйнөгөт деген ойдомун. Андан соң жыл ичинде ийгилик жараткан жана шаардын өнүгүшүнө салым кошкон жаштарга атайын номинациялар боюнча сыйлыктар ыйгарылды. Жалпысынан 16 номинацияда мыктылар аныкталды. Жеңүүчүлөрдү социалдык тармактардын колдонуучулары сунуштаган. Сыйлыктар жаштарды колдоо жана мотивация берүү максатында тапшырылган. Атайын ушул жаштарды колдоо иретинде шаардын алдыңкы жаштарына ушул атайын майрамдык салтанат уюштурулуп, бул кечеде ушул концерттик программа менен жакшы белектер менен коштолмокчу. Ошондой эле жаштарды колдоо иретинде дагы атайын жылдын мыктылары үчүн жаш ар тармактын өкүлдөрүнө номинациялар уюштурулган. Айбек Кубанычбек уулу 20 жашта, 9 жылдан бери спорттун дүзүүдө түрү менен машыгып келе жатат. Айбек мырза жаш болгонуна карабай быйыл Европа, Азия өлкөлөрүндө өткөн атайын мелдештерде финалга чыгып, алдыңкы орундарды багындырды. Ийгиликтеринен улам жылдын мыкты жаш спортчусу наамына татыды. Спортчу мындай колдоолорго ыраазы болуп, жоопкерчилик күчөгөнүн билдирди. Чемпионат мирада 7 месен алдым. Токиодо өткөн чемпионат мирада. Ошол жакта мен олимпиадага рейтинг алып, Кудай кааласа 2020 жылы дагы турнирлерге чыгып олимпиадага барганга шансым бар. Кече жакында эле ушу Куweitте өткөн Кубок Азия аренасында 2 алтын медаль алып келдим. Ошол быйылкы жылдын эсебине жетишкендиктерим ушулар. Булар ушу мэрия жактан жана спорт комитеттен мындай колдоолор бизге мотивация берет, дагы алдыга ынтылыш үчүн. Кудай кааласа дагы 2020 жылы будан да көбүрөөк жакшыраак ийгиликтерге жетишке аракет кылабыз. Өзүм алыш күрөшү боюнча тренировка кылам, дүйнө чемпион болдум. Жана ошондой эле рукопашка боюнча Азиядан 2-чи местен алдым. Ушу санде боюнча аялдар арасында профессиональный бойдон алтын куруттум. Быйылкы жыл мен үчүн ийгиликтүү жыл болду негизинен эле. Ооба, эң негизгиси ушул күнгө чейинки кылган эмгектеримдин натыйжасы. Мындай сыймыктарды алгандан кийин адамды дагы аракети күчөйт, терең ыраазычылык билдирип, дагы кызматтарды кылабыз буюрса. Жакшы окуп, ош шаар үчүн өз салымыбызды кошобуз. Бул сыйлыкка мен жөн жайдан жеткеним жок. Бул сыйлыкка ушул талыкпай эмгек кылуунун артынан эл менен бирге иштеп, жакшы мыкты той алып барып, көптөгөн тактап айтканда көптөгөн тойлорду алып барып, көптөгөн элдердин ыраазычылыгын алып, ак батасын алып, жамгыр менен жер көгөрсө бата менен эл көгөрөт дегендей ошол той элдеринин ыраазычылыгынын артынан жакшы алып баргандыгымдан ушул жеңишке жетип олтурам. Жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу, интеллектуалдык жактан өнүктүрүүгө өлкө болгон күч аракетин жумшоодо. Ош шаардык мэриясы тарабынан 1,5 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнүп, жаштарды моралдык, материалдык жактан колдоо максатында атайын иш-чаралар уюштурулган. Мындан тышкары бир катар массалык иш-чаралар өткөрүлүп, жалпысынан 10 миңден ашуун жаштар тартылган. Каладагы эл аралык иш-чараларды уюштурууда жана маданий кечелерди өткөрүүдө жаштардын салымы чоң. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдемат уулу, жаңылыктар.